спортко мен кичинекей кезинен эле кызыккан, тайкем бар болчу, спортсмен болчу. Ошону көрүп алып суктанып кетчүмүн. Алда үйрөтчү, лапа коюп берчү өзү. Кичинекей кезинен эле шпагат которуп. Абдраимов Кубан Мирланович 1993 жылы 17 мартта жарык дүйнөгө келген. 2008 жылы Новопавловканын номер 1 лицейин бүтүргөн. Ошол эле жылы аскердик кызматка чакыртылып, Кыргыз Республикасынын улуттук гвардиясынын президенттик полкунда кызмат өтөгөн. 2010 жылы Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетине тапшырат. 2006 жылдан баштап чыгыш уруш өнөрлөрүн өздөштүрүп, ушу санда жана кикбоксинг менен машыгып, алгачкы спорттук даңгыр жолун баштаган. Мыкты көрсөткүчтөрдүн натыйжасында Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасынын тизмесине кирип, өлкө намысын коргоп келет. Ушу жана кикбоксинг боюнча эл аралык даражадагы спорттун чебери. Кикбоксинг, ушу санда, тай боксу жана кармаш уруш боюнча спорттун чебери. Кыргызстандын көп жолку чемпиону. 2014 жылы ири мелдеште дүйнө кубогунун ээси. Азия чемпионатынын 4 жолку күмүш медалынын ээси. Спорттон тышкары коомдук иштерге активдүү катышып, ийгиликтүү иш алып барып келет. Атасы Ленинградда военный училищени бүткөн. Направление менен Семипалатинскийге военный частка которулганда ошакта иштешип аткан. Кубан төрөлгөндө барып келгем. Кубан татынакай, аябай татынакай, сулуу кичинекей. Мамасы менен сүйлөшүп, мен багай энем, сен төрөп ал, кыз төрөп ал. Деп аны ошентип, Кубанды 9 айында көтөрүп келген. Көтөрүп алып келип, анан ошондон багып. Анан ошо боюнча баккан боюнча эле Кудай мага буйруп эле ошо мен багып калдым. Новопавловканын айылынан 1 мектеп, мен 95 жылы бияка көчүп келгем. 97 жылы ошо 1 кадам, 1 алипем биякта өткөн. Анда школа лицея номер 1 болчу. Мына бул биздин мектептин фойе. Мурункуда мындай эмес болчу, мен окуп жүргөн кезде. Көп нерсе өзгөрүп тур, жакшы кездерден мен. Негизи биз чемпионат корганда эмеден сурап калышат иностранецтер. Кайсы эмеден болобуз, from страна депчи. Кыргызстан десек, Казакстанбы дейт, жок, Кыргызстан деп. Кыргызстанбы дегенде, ооба Кыргызстан, Чыңгыз Айтматов деп көп айтат да. Мен азыр өтө кубанычтуумун, ушундай биздин мектеп Айтматовдун атынан коюлуп калган. С Кубаном у нас связаны добрые, такие, наверное, больше родительские отношения. Мальчик воспитывался, можно сказать, у нас на глазах, вырос. Когда он закончил школу, я уже стала узнавать и интересоваться им больше, потому что мы стали видеть его результаты и по телевидению, и по радио, и он сам приходил, делился своими впечатлениями. Вот. Сейчас мы, конечно, с гордостью можем сказать, что это наш выпускник. Тайнем эришип келген, мен 1 классымда эсимде да. Анда мен 1 классым болчу. 1 мен сатта 1. Анда кичине бияк башкача болчу. Класс башкача болуп, мугалим тияктуу отурчу. Мен анда наоборот азыр мында карап калат доскачы. Мурун доска биякта болчу. Биякта мугалим отурчу. Мына жерде мен Бурулай деген классташ кыз менен отурчумун. Кубан менен 1 класстан бери чогуу жүрүп, чогуу окуп, чогуу азыркыга чейин доспуз. Аракетчил бала болчу. Алдыга койгон максаттарына, эмелерине мындай жетишкенге аракет кылып, тырышчак бала болчу да. Спортко ошол кезде эле кызыгыбыз бар болчу өзүнүн дагычы. Анан тайнези көбүнчө тайнези себепкер болгондо ошо спортко. Ошол кезде бизде Кыргызстанда биз бала кезде жана Руслан Абасов деген кикбоксчу. Негизи эле ошо Кыргызстанда кикбокстун деңгээли аябай өйдө туруп, телевизорлордон көп көрсөтүп, бизде чемпиондор көп чыкканда, ошол кезде эле тайнези дагы ошо телевизордон көрүп, ошо Русланды көрүп, анан ошо небересин берсе керек деп ойлойбуз. Ошо апабыздын немеси көп да, аябай мээнети көп, салымы көп ушу Кубандын ушундай деңгээлге жетишине, чемпион болушуна. Кубан был очень добрым мальчиком. Учился он хорошо,
Только немного в старших классах он занялся спортом. Спорт отнимал очень много времени. И Кубану пришлось разрываться между учебой и спортом. Он никогда не подводил товарищей, был верен своему слову. И в классе его и уважали, и любили. Меня переполняет чувство гордости, что я сумела, все равно, может, какая-то частичка и моего вклада, что вот он сумел добиться поставленной цели. Конечно, это все его. Это он сам всего этого добился. Я думаю, что он что-то сможет сделать для своего народа, для республики. Азыр бияк өзгөрүлүп туруп, мурун жана мен классым көрүшпөдүм эле. Ошол младший корпус болчу, бияк старший корпус болчу. Азыр наоборот болуп калыптыр, тияк старший корпус болуп, бияк младший корпус болуп калыптыр. Бул мурун 7-чи кабинет болчу, мен 11-чи класста окуп жүргөндө ошол жерде болчумун да. Мынакей эски ойдон эле калыптыр, ошол ойдон. Биякта мен ошо класс жетекчим Алар Кайна деген мугалим бар болчу. Мен эң акыркы партада отурчумун, мында бой узунураак, алысыраак отурсун деп. Но партада отурчумун. Отуруп, кээде тентек кылганда мен алдыга отурсуп коет. Окусун көрөт деп эме кылып. Өзүмдө жаш кезинен спортко деле жакшы болчу. Биз менен чогуу футбол ойноп, волейбол ойнобуз. Анан кийин ушу кибос караганда эле кибос менен машыгып, ошол азыркы жеткен даражалардын бүт ошо тайнесине чоң рахмат айтсак болот. Эки миң сегизинчи жылы Улуттук гвардия Барс деген отряд деген ушул айтылат. Ошол жерге түшкөм. 1 жылдык строечный службам. 2008 призывына келгем. Нацгвардия келгенде бир себепкерим тайнем болгон. Мурун мен бала кезде площадьта гулять этип жүргөндө эки солдаттар желектер кайтарган. Ошолорду көрүп, суктанып, кагайт эткендерин көрүп алып, тайнем айтчумда тайнем ушул жумушка иштейм. Ошондо мен жумушты ойлоп жүргөм да, служба эмес. Но катарында 1-чи яруста жатчымын да. Службам, подъем ошол жерден башталып, 1 жылдык жашоом ошол жерден өттү. Абдан ыраазы болом мен армия өткөнүмө. Анткени мен үчүн бул армия чоң сабак болду да, чоң ийгиликтерге жеттим ошол армия аркылуу. Мен ошо новостьтен көрүп отуруп кубанды көрүп калдым. Ата-энем менен баарыбыз менен отурганбыз. Түнкөсүн кадимкидей мен бул экөөбүз чогуу служба кылганбыз. Мен бир чогуу ротада жатканбыз. Бир тамак ичип жүргөн балдарданбыз деп, мына баардык дос балдарымдын баарын айтып, аябай сүйүндүм. Биз үй бүлө менен отуруп, телевизор көрүп атсак, Руслан Аббастын бойлорун көргөзүп, Руслан Аббас поиск урушуптур. Ошону көрүп алып, мен кызыккан, тайнемде байкаганбы же билгенби, анан тайнем туруп, баламды берейинчи деп калды. Бул да Аббасты болот, чоң болот, Кыргызстан эмесин көтөрөт. Карап отурсам ошо биздин 8 бала жеңишке жетишти, биздин кыргыздын балдарычы. Келген балдардын баары утунуп калып эле, биздин балдар утуп алды. Жакшы спорт экен могу. Муну оңой ойлодум да менчи, өзүм түшүнүгүм боюнча. Ушуну тандап алган мен агачы. Азыр өкүнүп коем, башка жака алып барсам жакшы болмок турбайбы? Буларды кикбоксин утуп атасың деген киши жок, караган киши жок, уккан киши жок. Анан бирөөнү жыгып койдуң деп эле тиги медаль берип, үй берип, акча берип атат. Менин балам канча кишини жыгып атыр, эч ким карабайт. Ошол жерде турам, бир комнат квартира, менин кухням. Норус деген экөөбүз, дос бала экөөбүз снимайтыбыз, чогуу жашайбыз 3 жылдан бери. Мактан тамактанабыз, жака жетабыз.
чын айтканда обидно. Алыска барбай эле казактар эле айтайлы, биздин кошуналарыбыз. Казакстан чемпион болду. Мына эртең менен чемпион болду, кечинде карточкасында $2,5 чыгып атат премия. Бул алалардын правительстводон, еще өзүнүн району бар экен, край бар экен, бүт бар экен. $8 стипендия алышат экен, жөнөкөй эле мастер спорт. Квартирадан мен азыр көчмөн болуп атам да, квартирага көчүп, ошон үчүн мен официальный мындай өзүм үйүм болгондо мен полка жасап, өзүм жакшы эмелерин келтирмекмин да, медальдардын эмесинчи. Эң биринчи соревнование мен чемпионат Кыргызстанда Киргизия болчу. Ушу санда боюнча биринчи жолу чемпион болгом. Үйгө келгенче уже досторум, уже район, бүт уже чемпион болуптур, тиң баласы чемпион болуптур, мектепке келсем тиги Куба чемпион болуптур деп ушундай эме кылып мен өзүм башымда көтөрүп, мен жөнүндө айтып атышат деп ошо биринчи спортивный карьерам башталды деп айтсам болот да. Чет өлкөдө уж мен Азиядан 4 жолу илки болдум. Ушу сандадан историяда мен биринчи медаль алып келдим. 2015 ушу санда боюнча чемпионат мира болгон. 2015 ушу Жакарта, Индонезия шаарында болгон. Бул Кыргызстанда историяга кирген медаль. 95-жылы 2 эле коло медаль болгон. Бул мен агайым алып келген, Давлеткулов Маралбек и Шабан Шадманов. 95-тен эле 2015-те мен күмүш алып келдим. Анан 2014 кикбокс боюнча Кубок мира болгон. Анапа шаарында биринчи место алгам. Кубок мирага кетип баратканда дагы бир история болуп кеткен. Бул биз аэропорт мен ангина болуп, ооруп, вообще тура албай, кыйналып, аэропортто стыковка болуп, жатсак, Айбек деген Дүйшөнбиев деген биздин одноклубник бар. Ошол карасаң эме Рой Джонс кетип баратат дейт да. Анан ишенбей мен жөн эле настроением көтөрүп атам, действительно Рой Джонс өтүп барат деп. Москва аэропортунда Рой Джонска жолугуп, сүрөткө чалгам. Түшкөндөн кийин ошо биздин президент федерация Александр Воинов айтканда, Кубадан точно чемпион болобуз депчи. 4 видде мастер спорт. Мисалы, любой мамлекетте мастер спорт деген стипендия алат экен. Тем более биз действующий мастер спорт, сборный эме кылабыз, представлять этебиз. Бизге по идее берилиш керек. Мен билбейм. Баары эле айтат, жеп кетет деп, берилер айтат, берилер берилет деп айтат. Мисалы, Казакстан мастер спорту эле, международный айтып эле, мастер спорту эле $8 стипендия алат. Анапа шаарында Кубок мира даярдандым. Кубок мира даярданып, ошо жакшы формада болчумун, действительно, сборлор өтүп, чемпионатка эртең учам деген күнү ооруп калдым да. Ангина кармап эле, простуда чыгып эле, беттерим бир нерселер чыгып кетип эле. Ошондо агай айтканда, сен формадасың, сен буюрса утасың, сен чемпион болосуң, мен ишенем. Анткени бул залдан Аваз экөөбүз Анапага кеттик. Рустам менен Улук деген балабыз азиатский игрге чыкты. 4 бала эки жакка чачыраттык да. Анапа шаарына ооруп атам, настроение жок, тамак ичпейм. Ушунча кыйналдым анан. Кудай ошол жерден да мага жардам берди эле. Жеребьевка чыккандан кийин сеткам карасам, менде биринчи бой свободный экен. Дагы бир күн утуп алдым да. Агайлар, Алтай агай, дядя Саша, биздин президент, дары саеп атып, эме кылып, ангемам. Кечке менин карашта температурам эме кылып, эртеси уруша аласыңбы же снимать этемби деп. Жок, мен урушам деп, казактын эмеси менен урушуп, казакты утуп алганда финалга чыгып кеттим Россия менен. Ага чейин Аваз айтып калды, Рус менен Улук утуп калыптыр. Хотя биз утуп барайлы, агай настроениясы жок экен, экөөбүз бири-бирибизге стимул коюп. Менден биринчи Аваз биринчи уштеди. Аваз уткандан кийин менде да өзүнчө бир эме болду, настрой болду. Аваз утту, мен да утам буюрса, биз эки алтын алып келебиз деп чемпион болдук. Экөөбүздөн Россия таң калып эле калышты. Ошо катуу ишенген, негизи эле спортто тяжелый вес, зрелищный да, бир удар чечет деп. Өтө ошол балага билбейм, ушунча ишеничти, Кудайдын буйругу менен утуп алдым. Абдраимов Хуан тренироваться ко мне пришел уже давно. За это время он, конечно, возмужал, стал настоящим мужчиной. На сегодняшний день является одним из сильнейших спортсменов Кыргызстана. Воспитанный, порядочный парень, на которого можно положиться.
проявляет бойцовский характер, все бойцовские качества, которые нужно в реальном поединке. Да? Ар бир чемпионатка даярдаган чын айтканда бизге питаниядан кыйналып калабыз. Ошо Түбүтекенин хозяинынан ошо балки Ибрагимов балки өз эме кылат. Жардам берет да мага тамак отургузуп, обед, ужин. Ушу чемпионатка чейин ушу тамак, 2 мал тамак иштирүү, ысык тамак. Жакшы условия менен тозалып, ошого да чоң ыраазычылык билдирем. Патриот байкелерим бар, Нурлан, Хамза деген байкелер, ошолор ар бир выездда жардам берет да. Жардам бергенде чын жүрөктөн жардам берет да, патриот катар. Мисалы, мен утулуп калсам деле алар с душой тозалат да. Ошо ыраазычылык билдирем ошо Нурлан байке, Хамза байке, биздин Навапавловкан местный кеңеш депутаттарына, айыл өкмөт, акимдерге. Кубандын мисалы үчүн башка чет мамлекеттеги соперниктердин жашоосун көрсөңүздөр, алар өтө жогорку деңгээлде жашашат. Жакшы үйлөрдө, жакшы машиналарда жашашат, жакшы условияда тренировка кылышат. Витаминизация деген бар. Бизде мисалы витаминизация деген жок. Кара күч менен тренировка кылып эле ошондон чыгып эле барып ушташат. Биз бага билетин алып беребиз, анча-мынча эмелерин колдоп беребиз. Эч кандай жардам жок, муну өкмөттүк деңгээлде караш керек да. Анткени бул азыркы замандын баатырлары десек жаңылышпайбыз. Кыргызстандын атуулуумун, Кыргызстандын келечегин ойлойм деген жигиттердин баары тең канчалык ушуларга жардам берсе, канчалык биздин алтын желеги, алтыны алып, желегибиз дүңгүрөп, гимни сурдап турса, почему бы нет? Ошону биз инициатива кылып канчанда бери эме кылып жүрөбүз. Кудайым буйрса, Кубан жакшы келечеги алдыда. Спортума көп жерден жардам бердим. Окууларымда деле, армиямда, мисалы службама деле спорт көп пайдалуу болду. Азыркы жашоомдо деле спорт аркылуу мен байкелер менен таанышып, развитие, кругозор, связьдарда ошол менен хотя Кудай өзү деле спорт себепкери болуп атат. Мисалы Алаз Рустер менен спортсмен досторум. Мен спортко келбесем булар менен таанышпайт болчумун. Как человек, о нем только отличные качества, потому что не раз мы с ним общались, не раз проверялся в дружбе, как по отношению, как спортсмен, очень хороший человек. Баалаган сапаттардын бири Кубадагы бул ушундай тырышчак жигит, чынында утулуп калса дагы утулуп калдым деп эле ошо менен калып калбастан кайра алдыга жылып турат да. Өзүнүн ушу бир максаты бар, бир жолу дүйнө чемпиону боло алсам депчи. Ошол максатын ишке ашырышына чын жүрөктөн тилектешмин.